Үйde boşum enel okşayman. Meni dükkanga jüberişen. Nan, may, çay, kan alıp geldi. Makaron un azıklarına gelgende Norus menen Aknurdukun tanday. Taza, sapattu, damdu. Üy bilebüz menen uşul Norus menen Aknurdun çıkargan makaron un azıkların tandayız. Ең негізгін ұнтып қалып тұрмын. Бізден шыққан ұн азықтары Қырғызстанның 7 облысына жеткіріп береміз. Қаватыр болмағыла. Ең негізгісі телефонды сақтап қалғыла. Мен нарынға кеттім. Көріп жатқаныңыз 5-ші каналда Акча программасы. Біз түз байланышта қызмат өткіп жатқан учурубуз. Студиясының экинчи мейманымен тааныштыра турган болсок, кыргыз музыкасында, музыка агымында дагы бир жаңы ысым пайда болду. Кимде турган болсоңуздар, бул ысымды сиздер укканда алдыда отурган маекте, алдыда отурган жагымдуу бир клиптин бүгүн бет ачарында жасаган турабыз, урматтуу достор. Андыктан сыналга жакыныраак отуруңуз. Байланышка чыгуу үчүн 59 20 70 арызын коду 312 0995 20 81 WhatsApp номерларына өзүңүздүн пикириңизди, каалоо тилегиңизди калтырсаңыз, биз эфирдин жүрүшүндө тааныштырганга аракет жасайбыз. Студиябыздын мейманы Шаршен Кулматов. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Шаршен, кыргыз элинде, элибизде тушообуз кесилген балага сын айтпай бата бер дейт да. Буюрса музыка агымына жаңыдан аралашып келе жатасыз. Ийгилик каалайлы. Чалыкпаңыз, чарчабаңыз. Буюрса, сиз издеген бакыт кайда жүрөт? Ошону издеп жатам азыркы убакта. Кайда жүрөт деп. Мүмкүн жакын арада табылып калыптыр. Анда Шаршен Кулматовдун атарысында жаңы клиптин бет ачары 5-ші каналда Акча программасында бул башка эч жака чыгып кете элек, эч жактан көрө элексиз. Бир гана 5-ші каналдын эфиринде биринчи жолду биринчилерден болуп көрүңүз. Шаршен Кулматов, мени издеген бакыт кабылаңыздар. Шаршен Кулматов, мен издеген бакыт. Бакыт кайда деп сураганда акылмандан, бакыт бул сиздин жан дүйнөңүздө. Ал нерсени табып алуу, аны жоготуп алуу бир гана өзүңүздүн колуңузда деп айткан экен. Бактыбызга ар дайым бекем бололу, бактыбыз үчүн көрөшөлү. Көрүп жатканыңыз 5-ші каналда Акча программасы, студиябыздын мейманы дагы бир жолу тааныштыралы. Жаңы ысым, жаңыдан чыгармачылыкка тамтууң таштап, азыркы учурда музыканын үстүнөн, жаңы чыгармалардын үстүнөн кызып иштеп жаткан учуру Шаршен Кулматов. Шаршен, өзүңүз тууралуу, музыкага келип калуу багытыңыз тууралуу айтсаңыз. Ассаламу алейкум. Жалпы керемет кечиңиздер менен бул музыка деген эле, музыка деген бул жан дүйнөнүн бир символу десек болот. Бул музыка негизи деген үйдө беш бир тууганмын. Бул атам ырдайт, көбүнчө ырдачу, ошондон өтсө керек деп ойлойм. Кандан. Атам ырдайт, анан кийин өзүм кичинекейимден аябай ырдаганга кызыкчумун. Школда окуп жүргөндө көп маданий иш-чарага көп катышчумун. Мындай айтсам, мактагандай болуп калышы мүмкүн. Менсиз маданий иш-чара көп өтчү эмес. Ой, ол чабалчы. Келиңиз анда. Эфирдин жүрүшүндө гитараны коштоосунда сизден бир жагымдуу чыгарма алычы. Бакыт издеп аткан учуруңуз экен азыр, Албетте. Бул негизи мен обонда сөз да жазам, окуп жүргөндө эле ыр жазчумун. Анан кийин жакында эле Досум деген ырды жазганбыз. Обону өзүмө таандык, сөзү Умар Усубалиев деген акын агабыз бар, ошого таандык. Достуктун бийик экенин өзүмдүн досум сеземин. Ачууда таттуу күндөрдү өткөрдүк бирге неченин. Көңүлүм чөккөн кезде, көзүм жаш төккөн кезде, досум сен болдуң жанымда.
досым, көңілді қайғың болбосын, өмірді дайым ойдосың. Айрылбай бір өмірді, ерчішіпті бөлікі, жанымда жүрчі жан досым. Бұл тұрмыш жолы тар досым, тағдырың татал болбосын. Қандай күн баштан өтсе да, досымды дайым қолдығын. Көңілім чөккен кезде, көзден жаш төккен кезде, досым сен болдың жанымда. Досым, көңілді қайғың болбосын, өмірді дайым ойдосың. Айрылбай бір өмірді, ерчішіпті бөлікі, жанымда жүрчі жан досым. Досым, көңілді қайғың болбосын, өмірді дайым ойдосың. Айрылбай бір өмірді, ерчішіпті бөлікі, жанымда жүрчі жан досым. Жанымда жүрчі жан досым. Бали, қол чағалы. Инсанды чөйрөсү, достору өзгөртөт. Досуң жакшы дос кийик аттырат, жаман дос итке каптырат деген сөз бар. Ар дайым эле бизди кийик аттырган достор көп болсун деген тилекти айталы. Азыркы учурда биздин WhatsApp номурга келип түшкөн билдирүүлөр бар, тааныштыралы. Араңыздар Акчөлмөк көрсөтүүңүздөр бизге аябай жагат. Урматтуу 5-каналдын кызматкерлери. Ал эми ырчы жигитке чыгармачылык, албан ийгиликтерди каалап кетмекчи. Мен зоболосу бийик болуп, көкө тегир колдосун, жигит бири шаймерден колдосун деп акыркы сандары 246 менен аяктаган абонент SMS билдирүү жазган экен. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Дагы бир SMS билдирүү бар, кезек берели. Кутмандуу кечиңиздер менен Акчөлмөк программасы ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат, бизге келген билдирүүлөргө аттап өтө берели. Болушунча SMS билдирүүнү жакшы калуу тилектерди суроону келген конокко узатканга аракет жасайлы. Урматтуу көрөрмандар, меникин окубай койдуңуздар деп таарынычтар болбосун. Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү эфириңиздерге ийгилик каалаймын. Шаршем балам, чыгармачылык ийгилик, чыгармачылыкка жаңыдан аралашып баштаптырсың. Чалыкпа, чарчаба, эң негизгиси жакшы ырларды тандап, жакшы ырларды тандай бил деген экен. Акыркы сандары 717 менен аяктаган көрөрман. Дагы бир SMS билдирүү бар, андан кийин суроолорго өтөлү. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен Шаршен чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Мүмкүн болсо ата жөнүндө чыгармаңыз болсо ырдап бересизби дейт. Менин атам быйыл 80-ге чыгат эле, ошого карата куттуктап да коюңуздарчы дейт. Акыркы сандар 334 менен аяктаган абонент. Куттуктоолор үчүн баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Бата менен эрге өрөт, жамгыр менен жерге өрөт дейт. Ушундай баталарды алып, калуу тилектерди алып, өнүп өсөлү. Кудай буйрса, аракет кылабыз. Дагы ийгиликтер алдыда деп ойлойм. Буйрса, аракет кылабыз бардыгына. Шаршен, азыркы учурда бакытты издеп баштадыңыз. Жаңы клиптин бет ачары болду, жаңы клип чыкты. Мындан кийин кайсы чыгармалардын үстүнөн иштеп атасыз азыркы учурда? Негизи ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деген сөз бар, бирок ойлогон ойду кыстаган турмушка жеңдирбегенге аракет кылыш керек болуп жатат. Пландар бар жакшы эле. Жакында эле казак ырчы кыздын Мархаба Саби деген ырчы кыз бар. Ошонун ырын кыргызчага которуп, кыргызча вариантында иштеп чыктык. Буйрса, аны да жакын арада көрө аласыздар. Дагы көп эле пландар бар. Буйрса, алдыда баардыгыңыздар менен бөлүшөбүз деген ишеничтебиз. Дал ошол чыгарма гитарага коштосолу, гитара менен? Аны азыркыга тилекке каршы даярдаган эмесмин, бөлөк ырдасам болот. Келиң санда. Кайсы чыгарманы көрөрмандарга тартуулайлы? Негизи ырдаган сайын ырдаган келет адамдынчы. Мирбек Атабековдун агабыздын Суранамын кечирмени деген сонун чыгармасы бар. Мага жагат, элге да жагат деген ойдомун. Эгер тарынсам, капалансам болсом, суранамын кечирмени. Кимге арнадыңыз ушу сөздү? Жалпы көрөрмандарга. Ошондо көрөрмандарга. Азгырылып сезим менен ойноп,
Ayrıldım özünden, bizi suyup jomok dep oylo. Sağa жагыш үчүн издеп айла, жалган айтып алдады. Seni жоготуудан коркуп анда. Көрбөктүрмүн сендей жанды, көздөрүңдө сыйкыр барбы? Көңүлүмдөн орун алдың. Жан дүйнөмдүн тынчын алып, жалын болуп күйүп жанып кеттиң алыс. Эми сенсиз калдым жалгыз. Жүрөгүмдү элеп алдың, бар дүйнөмө бүлүк салдың. Жалын болуп күйүп жандың, күйүп салдың. Бакыт сен жок сезилбеди, жүдөттүң кос сезимдерди. Сагынычка эзбейемми, келчи деги, суранамын кечир мени. Алаланып жүрөк эзип кайра, арыда эмессиңде, алтын көргүлүң соло бастайра. Эми сезимдеримизди байла, жалгыздыкка кезиги. Сени сүйөм деген сөзүң кайда? Көрбөктүрмүн сендей жанды, көздөрүңдө сыйкыр барбы? Көңүлүмдөн орун алдың. Жан дүйнөмдүн тынчын алып, жалын болуп күйүп жанып кеттиң алыс. Эми сенсиз калдым жалгыз. Жүрөгүмдү элеп алдың, бар дүйнөмө бүлүк салдың. Жалын болуп күйүп жандың, күйүп салдың. Бакыт сен жок сезилбеди, жүдөттүң кос сезимдерди. Сагынычка эзбейемми, келчи деги, суранамын кечир мени. Кечир Шаршен дейді. Шаршен кылматов, кол чабалы. Шаршен, сиз байланышта көрөрманыңыз бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсыз ба? Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Кутман кечиңизге дагы. Бирге болсун. Мен Шаршен Кулматовго суроо берейин эле. Болсун, келиңиз. Музыкалык билими барбы жана бул канча аспапта ойной алат? Ишине ийгилик, аябай жакшы экен. Рахмат, ыраазычылык билдире эле, сурооңуз түшүнүктүү болду. Чоң рахмат сурооңузга. Музыкалык билим бар. Түзсара Бешеналиев атындагы искусство университетин бүткөм. Маданият жана искусство университетин эстрада факультетин вокал тармагын бүткөм. 5 жылдык билим бар. Группалаштарыңызды бүт барын тааныйсыз. Кураторуңузду билесиз. Билем, бардыгын билем. Мына ушундай достор. Канча аспапта кол ойнотосуз? 3 аспапта. Биринчиси гитара, пианино, аккордеон. Болсун. Эмки эфирде жел кыяк менен көрөлү, Буйрса. Келип түшкөн билдирүүлөр бар, кезек берели. Акыркы сандары 042 менен аяктаган абонент бул жерде орус тилинде жазган экен, бирок биз кыргызчага которуп окуп бергенге аракет жасайлы. Жалаң гана алга, ишиңе ийгилик. Талыкпа, жаңы чыгармаларды күтөбүз. Үнүң аябай сонун экен дейт. Акыркы сандары Шаршен жалаң гана ийгилик деп. Акыркы сандары 042 менен аяктаган абонент. Дагы бир смс билдирүү бар. Досум, ийгилик сага, мен дөөлөт дейт. Акыркы сандары 919 менен аяктаган абонент. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Шаршенбек иним чыгармачылык ийгилик каалаймын. Жалаң гана бийиктиктерди багындыра бер деп. Акыркы сандары 344 менен аяктаган абонент. Дагы бир смс билдирүү бар. Ак жол каалайм, чыгармачылык ийгилик. Кутман кечиңиздер менен Шаршенге чоң ийгиликтерди каалаймын. Үнүңүз абдан сонун экен дейт. Акыркы сандары 404 менен аяктаган абонент. Дагы бир смс билдирүү бар, кезек берели. Кутман кеч Шаршен мырзага чыгармачылык ийгилик, аябай сонун ырдайт экенсиз, клибиңизде аябай сонун чыгыптыр дейт. Акыркы сандары 707 менен аяктаган абонент. Дагы бир смс билдирүү бар. Андан кийин Ассаламу алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Менде бир жакшы текст бар эле, мүмкүн болсо ошого дагы оон жаратам деп калдыңыз. Оон жаратасызбы? Окуп коюңуздарчы дейт. Барыңыздар үчүн суроолоруңуздарга, каалоолоруңуздарга чоң рахмат. Негизи мактаган сайын, каалоо айткан сайын адамдын эргиси келип, ырдагысы келип, ыр жазгысы келип ушундай. Негизи маданият адамдары ушундайбыз го. Анан кийин оонду деген ооба жазабыз. Ал ырдын тексттин маанисин көрүш керек. Анан кийин ага отуруп
кандай уйкаштык бар, байкаш керек, жазса болот. Негизи кайсы акындар менен иштешкен сизге жеңилирээк болот? Мен негизи биринчи обон жазып анан кийин ушул обонго бөлүк муун келтирип сөз жазып бериңиз деп сурам да көбүнчө. Өзүм жазганда сөзү обонуга чогуу эле чыга берет, кетет. Жакшы. Дагы бир смс билдирүү бар. Андан кийин эфир жыйынтыктайлы. Саламатсыздарбы, Чөрмөк программасы кыргыз элиме жана жалпы жамаатыңыздарга салам. Шаршембек чыгармачылыгына ийгилик, дайыма изденүүлөрдүн үстүндө. Ата-эне бир туугандарыңдын жанында жүрө бер деп, атаң, апаң, Ардак, Нурайым, Улан, Замир, Султан, кечи мекениңден чоң салам деп акыркы санары 626 менен аяктаган абонент жылуу пикирин билдирген. Шаршем мырза, сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Бул бүгүнкү эфир сиз үчүн, биз үчүн жоң гана таанышуу болду. Буюрса, кийинки эфирлерден дагы сизди күтүп калабыз. Жаңы чыгармалар менен, жаңы эмгектер менен. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз, эң башкысы. Ден соолукта болуңуз. Чоң рахмат сиздерге дагы чакырып, ушундай эфирге чакырганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Сиздердин иштиңиздерге дагы ийгилик, чоң ийгиликтер болсун. Чоң рахмат. Мына ушундай, урматтуу достор, эфирибиздин убакыты дагы соңуна келип жетти. Жалпыңыздарды биз менен биргеликте бүгүнкү кечти бирге өткөргөнүздөр үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Көргөнүңүз 5-каналдагы Чөрмөк программасы болду. Алдыда биздин программанын демөөрчүсү Нооруз Акнур макарон ун азыктары тууралуу жардамалык ролик бар. Эфир жыйынтыктайбыз. Түнүңүздөр бепил болсун. Үйдө бошу мен эле окшоймун. Мени дүкөнгө жиберишет. Нан, май, чай, кант алып келди. Макарон ун азыктарына келгенде Нооруз менен Акнурдукун тандайм. Таза, сапаттуу, даамдуу. Үй бүлөбүз менен ушул Нооруз менен Акнурдун чыгарган макарон ун азыктарын тандайбыз. Эң негизгини унутуп калыптырмын. Бизден чыккан ун азыктары Кыргызстандын 7 облусуна жеткирип беребиз. Кабатыр болбогула. Эң негизгиси телефонду сактап калгыла. Мен нарынга кеттим.